Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу катталуучулар. Бул кайрылуум Кыргыз Республикасынын президенти жана УКМК төрагасына багытталмакчы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчы Кыдышевич, мынакей жалпыга маалымдоо каражаттарында Суракматов Азиз Эмилбекович убактылуу азыр 48 саатка камакка алынды деп айыптоолор угузулду. Айыптоолор бул мыйзамсыз баю муниципалдык кызматтарда ал киши иштеп турганда кызматын кыянаттык түрдө колдонгон, коррупциялык схемаларга аралашы бар деп айыптоолор угузулду. Эми жакынкы арада сот карап анын чарасын үйдө камалабы, ошол УКМКнын СИЗОсунда камалабы, ошол экини караса керек. Бул себептен мен азыр кайрылуумду НДПК партиясынын тизмесиндеги талапкерлердин биринчи номери катары кайрылып жатам. НДПК партиясы шайлоодон четтетилди деп аймактык шайлоо комиссиясы чечим кабыл алган менен борбордук шайлоо комиссиясы чечим кабыл алып, бул тууралуу дагы сотто териштирүүлөр болгону менен НДПК партиясы бүгүнкү күндө ушул жергиликтүү шайлоолордун активдүү катышуучусу болуп, бул алакаларда алек болуп келаткан учуру. Себеп дегенде мына жакында эле шайлоолор Бишкек шаарда, Ошто, Токмокто жокко чыгарылып, мына жакынкы күндөрү жаңы шайлоо жарыяланат деп күтүп турган учурубуз. НДПК азыр ошол шайлоолорго даярданып аткан учуру. Албетте өткөнкү окуяларга таянып, НДПКнын тизмеси мындай болбойт. Көп адамдар башка партияларга кетип калышы мүмкүн, көп адамдар таптакыр шайлоого катышпашы мүмкүн, деги эле НДПК шайлоого барабы же барбайбы деген маселелер ички партиянын ичинде талкууланышы мүмкүн. Бирок башка нерсени баса белгилеп кетчү. Суракматов Азиз Эмилбекович партиянын шайлоонун штаб башчысы болуп бүгүнкү күндө дагы эле ишин аткарып келет. Штаб башчы албетте бул маселелерге сөзсүз түрдө катышып, өзүнүн кадамдарын, өзүнүн таасирин олуттуу тийгизип келет. Ал эми сиздер өзүңүздөрдүн сүйлөгөн сөзүңүздөрдө дайыма айтып келесиздер. Шайлоо процессинде кайсы бир партия болобу, талапкерлер болобу, деги эле шайлоо процессинде мамлекеттик органдардан болобу, укук органдардан болобу, башка күчтөрдөн болобу, ошо таасир кылбоосун, кандайдыр басым көрсөтпөсүн кепилдикке алып келебиз деп айтасыздар. Ошол учурда эле биз эски конституция боюнча дагы, жаңы конституция боюнча дагы демократиялык мамлекетпиз деп, демократиялык мамлекеттин негизги бир принциптери бул эң эркин, көз карандысыз шайлоолор деп келебиз. Ошого дагы сиздер өзүңүздөрдүн көзөмөлүңөрдү мына алып келатасыздар. НДПК партиясынын штаб башчысынын камакта отурушу албетте НДПК партиясынын мындан кийинки кадамдарына таасир бербей койбойт, чоң таасир этет. Ошондуктан мен бир эле сураныч менен кайрылып жатам. Суракматов Азиз Эмилбекович буга чейин деле качкан эмес, мындан кийин деле качпайт. Ал киши өзүнүн актыгын, адилеттүүлүгүн ошо мыйзам чегинде далилдей алат деген биз ишеничтебиз. Ошондуктан мен суранганым Азиз Эмилбековичтин баш коргоо чарасын өзгөртүп, ошо УКМКнын СИЗОсунда эмес, үй камакка өзгөртүп берүүңүздөрдү суранабыз. Себеп дегенде ошол биринчи кезекте эми албетте ал киши үй бүлө, анын пуну баары ал баарыбызда бар, бирок биринчи кезекте эң негизгиси ошол НДПК партиясынын катышуусу же катышпай калуусу кийинки шайлоолорго, же болбосо анын составы алмашылышы, бул ушу саясий боек таасир этти, ушундай басым таасир этти деген ойдо калбашыбыз керек деген ойдомун. Шайлоонун бизде ар тараптуулуктугу, объективдүүлүктүгү, көз карандысыздыгы эч кандайдыр бир күчтөр аркылуу, ошол эле учурда укук коргоо органдары, башка бийлик өкүлдөрүнүн
кандайдыр бир таасирсиз өтүш керек деген биз ишеничтебиз. Ошондуктан Суракматов Азем Элбековичтин баш коргоо чарасын ушу УКМК өзгөртүүңүздөргө, ошоке көмөк көрсөтүүңүздөрдү суранабыз. Бул мен азыр баса белгилеп кеткендей, ошо НДПКнын талапкерлеринин биринчи номери катары кайрылып жаткан учурум. Рахмат.